Саламатсызбы, сиз менен мен Акмарал Муктарали кызы. Бул умывашка жана очищающий молочка боюнча түшүндүрмө берип өтөйүн дедим. Бул биздеги умывашка курамында алоэ веранын кошулмасы бар. Негизи эле биз бетти ар кандай самындар менен жууганга караганда ушундай умывашка же болбосо молочка, гель ушундайларды колдонсок болот. Себеби самындар биздин бетке баары химикат биздин бетке полный проблемаларды ошолор алып келет. Бул атайын бетти жуучу губкалар бар. Алар арзан эле, 50 сом ушундай эле турат. Ошондойдон алып алсаңыздар болот. Себеби бетиңиздердин төгүндөгү майда билинбеген микроб кирлерди дагы чыгарып берет. Бул аябай жакшы. Курамында самын жана май жок. Күндө эртең менен кечинде жууп колдоносуздар. Бетиңиздерди аябай туунук, сонун, жыылмакай кылып коет. Бетиңиздерде эгерде угры же болбосо дак ар кандай проблема болгон болсо, ушул умывашка жана молочканы сөзсүз түрдө колдонуңуздар. Ар кандай проблемалардын алдын алат жана кетирет. Андан кийин любой кожага кете берет. Сухой, нормальный же болбосо кургак болгон болсо дагы болот. Андан кийин бул биздеги очищающий молочка. Бул бетиңиздерди буну менен жууп бүткөндөн кийин буну койсоңуздар болот. Макияждын алдынан дагы ушуну коюп туруп, ушул молочка менен тазалап бетиңиздерди, андан кийин макияжды колдонсоңуздар болот. Кийин бул тоник катарында дагы кетет да, кийин макияжды снимать эткенге дагы аябай жакшы, беттеги полный кирлерди тазалап чыгат. Атайын дискный вата бар, ошону менен колдонсоңуздар болот бул очищающий молочканы. Бетиңиздерди нымдандырып, аябай сонун кылып, жумшак, жыылмакай кылып кармап берет. Ар бир айымга ушул очищающий молочка жана бетти жуучу умывашканы сунуштаймын. Алып колдонуңуздар.